Саламатсыңар менин досторум. Кандайсыңар? Жакшы жүрөсүңөрбү? Маанайыңар сонунбу? Абдан жакшы. Мен да кубанычтамын. Силерде баары жакшы болсанда, кызыктуу жомоктордон эч тажабай айта бермекчимин. Менин сыйкырдуу китебимен бүгүн силерге Кузгун алдамчы деген эскимос деген чыгыш элинин жомогун айтып беремин. Кана, жомокты сүйгөн досторум кулак түрүп, тынч отургула. Илгери бир кузгун болгон экен. Ал даамдуу бир нерсе жеш үчүн мухиттин жээгине келиптир. Ал таштын астынан бир чоң краб таап алды да, аны тумшук менен тиштеп, сууруп чыгып сындырайын, анан жейин дегенде, башка крабтар да анын бутуна жармашты. «Эй, кра, деди кузгун. Ошенткенде оозунан краб түшүп кетти. Калгандар болсо андан коркпостон бутунан тиштеген боюнча тура беришти. Ошондо кузгун: «Эй, болуптур, мындан ары силерге такыр тийбейм. Мени кое бергилечи» деди. Ал эми крабтар таптакыр кое беришпеди. Анткени крабтар кузгунга ишенишпеди. Айласы кеткен кузгун коркуп кетип, крабтарды мактай баштады. «Силер кандай гана сулуусуңар. Кра. Мен силерди абдан жакшы көрүп, ашык болуп калдым. Кааласаңар силерге өзүмдүн тайжемди берейин. Кра деди. Ошондо крабтар: «Чыныгы крабтарга кузгундун кереги жок» деп баары чурулдашты. Кузгун болсо крабтарды мактаганын уланта берди. Андан айла болбогондон кийин башка ыкмага өттү. «Кааласаңар, чоң атамдын кайыгы бар. Ошону берейин. Жапчаң бойдон» деди. Ошондо крабтар: «Чыныгы крабтарга кайыктын кереги жок» дегенде, калгандары да бир добуштан колдошду. Кузгундун айласы 6 кетти. Суу болсо улам көбөйүп, жогорлап келетти. «Жазым аңдайлар, мени кое бергилечи, чөгүп баратам» деп ыйламсырады. Крабтар болсо таптакыр көңүл бурушпады. Ошондо кузгун: «Кап, бир булакча жок болуп баратат. Мен ошол булакчаны белекке берейин деп аттым эле. Кап, алаксып кеткен турбайбы? Кра дегенде, крабтар чуулдап: «Кандайча? Кандай булакча? Ал кайда?» деп тополоң түштү эле дароо кузгунду кое беришти. Ошондо кузгун: «Жүргүлө, көргөзүп коеюн» деп күлдү да жээкти бойлой учуп жөнөдү. Айрымдары ага ишенишип, буттарын ташка тилдирип кайра келишти. Кузгун жээкти бойлоп учуп баратып, капысынан балыкты көрүп калды. Кимдир бирөө унутуп кетсе керек деди да, аны тамшанып жей баштады. Жеп төрү менен учуп жөнөдү. Ошондо канаттары күнгө чагылышып, жар-журт дей түштү. Көрсө, балыктын кабырчыктары жабышып калып, жаркылдап жаткан эле. Андан ары барып, бир аюу бугунун этин жеп жатканына көзү түштү. «Кра» деп добуш берди. Аюу дароо башын көтөрүп, бул эмне добуш болду экен деп таң калды. «Кузгун, сага эмне болду?» Ошондо кузгун: «Кечирип кой аюу, шашып баратам. Көрүп турбайсыңбы? Тазалаганга да жетише албай калдым». Аюу дароо кузгундун айтканына кызыгып, артынан чуркады. «Сен жетишпей каласың го, маймактаман. Ал тигил жакта абдан көп. Эгер ташып кетишпесе, кыш бою жетет. Сен эмне жөнүндө айтып жатасың? Балык жөнүндөбү?» деп болжолдоду баягы аюу. Кузгун ошондо кубанып кетти да, аюуну океан жээктей чуркай бер деп коюп, өзү бугунун этин жеш үчүн артка кайтты. Аюу океанды жээктеп чуркай берип,
аябай чарчап суй жығылды. Ақыры андай көп балықты таппағандан кейін қайра бұғының етін жеш үшін артқа қайтты. Ал мезгілде құзғын бұғының етінен қалашынша жеп алыш үшін кеткен болучу. Эми құзғын етке тойғондан кейін жеміш жегісі келді. Ошентип құзғын тыйынчычкандын үйүнүн жанына учуп келип, аны күтө баштады. Бир кезде тыйынчычкан бутактан бутакка секирип, оозуна чабыра тиштеп алып, үйүнө шашып келатканын көрдү. Үйүнө кирейин десе босогосунда құзғын отурат. Жол берип коесуңбу? Менин балдарым ачка деп өтүндү баягы тыйынчычкан. Болбогон сөздү койчу. Сен экөөбүз канча жылдан бери көрүшө элекпиз. Андан көрө айтчы, кандай жаңылыктар бар? Кимдир бирөө аюунун жинине тийиптир деп уктум. Азыр ал баарына каарданып жүрөт дешет. Сен эмне унчукпайсың? Кура деди. Кое берчи мени. Балдарым күтүп жатат. Тез эле келем. Балдарыма тамактарын берип коеюн деди тыйынчычкан. Құзғын да эч шашпастан. Мен дагы шашып турам. Сен үчүн гана кармалып калдым. Сенин кандай гана жемиштериң бар. Биринен бири өтсө керек деди да анын ийинине үңүлдү. Ошондо құзғынды карап турган тыйынчычкан: "Кел бийлейле. Андан кийин мен сага жемиш берем" деди. Ошондо құзғын сүйүнүп дароо макул болду. Бирок музыка жоктугунун шылтоолоп туруп калды. Деп каткырды баягы тыйынчычкан. Сен бийлегенди билбейт окшойсуң. Кузгундар отаарына түштү да, кузгундар музыканы жакшы көрөрүн айтып түшүндүрө баштады. Ошондо тыйынчычкан аны коштоп: "Ооба, биз да ошондойбуз. Кел мен ырдайын, ал эми сен бийле. Сенин кандай бийлериңди көрөлү" деди. Ошондо кузгун аябай намыстанып: "Кыра, мен көзүмдү жууп туруп бийлейм" деп канатын силкти. Ошентип кузгун көздөрүн жүлжүйтүп, бакта айланып бийлей баштады. Ал эми тыйынчычкан болсо шып этип үйүнө кирип кетти. Ошондо кузгун: "Ушундай кантип болсун, кичинекей болуп алып, алдамчылыгын карасаң" деп аябай ачуусу келиптир. Мына ошентип бүгүнкү жомоктун аягы ушундайча аяктап калды достор. Кээде кыйынсынган кузгун да кичинекей тыйынчычканга алдатып коет. Албетте, ар дайым бирөөнү алдап оокат кылам деген бул туура эмес достор. Ар дайым өзүңдүн таза эмгегиң менен оокат кылып, тамактап жешти үйрөнүш керек. Демек тыйынчычкан аз болсо да кузгунга сабак берген экен. Балдар, силер келечекте дагы эч качан бирөөнүн эмгегин жебегиле, макулбу? Эми кызыктуу китебимди текчеге коеюн дагы, баарыбыз чогуу уктайлы достор. Жакшы жаткыла, бейпил түн.